Атабыздын бизди таштап кеткенине дагы деле ишене элекпиз. Кечээ түн эле саат 1:30 чейин аны эстеп, бир сыйра ыйлап анан жаттык. Мен ыйласам, балдарым кошо ыйлайт. Жүрөктөрү оорубасын деп, булардын көзүнчө жашыбаганга аракет кылам. Убакыт дарылайт деп коет го, бирок убакыт дарылабай эле күн өткөн сайын сагынычыбыз күч алгандан күч алды. Балдарым күндө сурайт. Атам бул жерде отурчу эле, бул жерде мындай кылчу эле деп ооздорунан түшүрбөйт. Кийимдерин жытташат. Жыты кетип баратканга деп кайра жыттаганда жанымды коерго жер таппай калам. Элмирбек дайыма жөө басчу. Таң атпай саат 4-5 эле ойгонуп алар эле. Акыркы жылдары ал өмүрүн жалаң жумушуна арнап, шакирттери менен көп иштеп калган. Жүрөгү бир нерсени сезген немедей, убактысынын дээрлик баардыгын чармачылыкка арнап калган. Акыркы учурларда жүрөгүм деп калган. Андан тышкары кант диабети менен да ооруп, жылда дарыланчу. Дайыма инсулин алып турчу, кан басымы да ылдый эле. Бирок абалы таптакыр эле начар болчу деп айта албайм. Жылда дарыланып, андан кийин күбөлүү, күчтүү эле иштеп калчу. Бул ирет эмне болуп кеткенин өзүбүз да түшүнбөй калдык. Ошол күнү Элмирбек маанай жок койгондо. Текшерсем канты көтөрүлүп кетиптир. Күнүнө 2 маал инсулин алчу. Анын бирөөсүн сайсам, бир аз жакшы болуп калганса да, түштөн кийин жүрөгүм сайгылашып жатат, тез жардам чакырчы деди. Биринчи өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына, спецбольницага чалдым. Негизи бир нерсе болсо дароо ошол жака жатып дарыланчу. Чалсам, биз азыр бара албайбыз, 103 кызматына чалгыла деп койду. Аларга кайрылсам 1 сааттан кийин келишти. Дароо астма укол сайып, дары берип, Фучик көчөсүндөгү ооруканага алып баргыла. Хирургиялык оору окшойт деди. Тез жардам кызматы Элмирбекти Фучиктеги ооруканага алып кетишти. Балам кичине болгондуктан мен артынан бардым. Барсак хирург көрүп, бул биздин оору эмес, клиникалык ооруканага эле алып баргыла деди. Ары бери жүрүп, Элмирбек кыйналып калды окшойт. Негизи үйдөн 2-нчи кабаттан өзү эле түшкөн. Өкмөттүн иш башкармалыгынын клиникалык ооруканасына барганда өзүн таштап койду. Ооруканага жаткырганыбызга сүйүнүп, жаман ой жок үйгө кеттик. Анын үстүнө ошол учурда карантин болчу. Саат 7ге чейин үйгө жетип алайын деп бала менен кеткем. Үйгө жетерим менен Элмирбектин окуучусу Асылбек жалып, катуу болуп жатат, кайра келиңиз деди. Көрсө ошондо эле үзүлүптүр. Ал ооруканада өзүм иштеп калгандыктан дароо эле реанимацияга кирип барсам, атабыз жок, таппай калдым. Сыртка чыксам, 2 дарыгер мунусун да сактай албай калдык деп суук кабарды угузуп коюшту. Негизи түз эле клиникалык ооруканага алып бармакпыз. Бирок карантинге байланыштуу хирургия кызыл зона болду дегенден башкага алып барганбыз да. Өзүнүн ордуна эле жатып, жакшынакай дарыланып чыкмак. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калдым. Мен билгенден бул оорусу 2007 жылы пайда болуп, анан ооруканага жаткан. Ошол учурда ал жакта мен ооруканада медайым болуп иштечүмүн. Биз ошол жактан биринчи жолу көрүшүп таанышканбыз. Элмирбек ооруканага 2007 жылдын ноябрь айында жатыптыр. Бир күнү жумуштан чыгып, тепкичтен түшүп келе жатсам, ал үйдө чыгып баратыптыр. Эски таанышын көргөн эмедей мени бир саамга тиктеп туруп калды. Эртеси жумушка барсам, Элмирбек биздин кардиология бөлүмүнө которулуп, палатада жатыптыр. Мени көрө калып эле, кечээги ак куртка кийип чуркап бараткан кыз сиз белеңиз деп сураган. Ошентип экөөбүз тааныш болуп калдык. Чынын айтсам, ага чейин Элмирбек Иманалиев деген төкмө акын бар экенин билчү эмесмин. 2-3 күндөн кийин жанымда иштеген эжелерден уктум. Ооруканадан чыгып жатканда дарыларды сурап турайын деп телефонумду алган. Кийин чалышып, жазышып, сүйлөшүп жүрүп, анан 2009 жылы январь айында баш кошуп 4 балалуу болдук. 4-чү уулубузда удаа төрөлгөндөн уялсам керек. Эч кимге деле билдирген эмеспиз. Жакындарыбызга эле айткан болчубуз. Азыр улуу балабыз Эрулан 11 жашта. Андан кийин Жайдар деген кызыбыз 3-чү класста окуйт. Адылхан болсо 1-чи класс. Элхан 1 жаш 10 ай болду. Башында экөөбүз байке карындаш катары эле сүйлөшчүбүз. Андан кийин билинбей жүрүп эле бири-бирибизге жакын болуп кеттик. Мен анын үй бүлөсү 2 кызы бар экенин билгем. Ал менин колумду сурап, биринчи сунуш киргизгенде аябай ойлондум. Бирок жообун көп күттүрбөй эле бергем.
Аруу затым ырым мага арналган эмес. Аруу затым чыккан кезде Элмирбек менен жаңы эле таанышкам. Бул чыгарманы Токтогулду кызга чыгарганмын деп мага өзү айтып берген. Ал кызды көргөн жокмун. Бирок Элмирбектин айтуусу боюнча ал өзүнөн бир топ жаш кичүү болчу. Троллейбустан таанышыптыр. Жолдошум экөөбүз башында тааныш катары сүйлөшүп жүрдүк. Ошол учурда Элмирбек мага бул кыз тууралуу көп айтып калчу. Жакшы көрсө керек. Ал тургай Элмирбектин атынан анын ата-энесине Токтогулдук байкелерде барып колун сураганын уккам. Бирок ал кыз макул же макул болбогонун так билбейм. Элдин көбү, анын жакындары ал тургай чыгармачыл чөйрөдөгү өзүнөн улуу кишилер сүрдүү деп айтышып калышчу. Чынында эле анын сүрү бар эле. Үйдөн деле балдар менен бир нерсени айтаарда дароо эле барып айтып салбай, баары чогулуп, кеңешип, анан Адылханды алдыга салышчу. Бирок Элмирбек кайда болбосун дайым күлүп жүрөр эле. Үйдөн деле сүрдүү болгону менен кабагын салчу эмес, күлүп эле турчу. Элмирбек балдарын аябай жакшы көрчү. Айрыкча ушу кичүү балабызга жакын болду. Эшиктен кирип келгенде эле атасын сүйүнтүп тосуп алчу. Анын элесин азыр деле унута элек. Атакана десек, бөлмөсүндө чоң сүрөтү бар, ошол жерге барып атасынын сүрөтүнүн жанына барып жатып калат. Атабыз көзү тирүүсүндө эле китеп чыгарчы деп көп айта берчүбүз. Азыр китеп окуган заман болбой калдыбы же өзүн бышырып жүрдүбү айтоор жетишпей калды. Чоң эмес чөнтөккө салып жүргөндөй китеп чыгарам деп калчу. Ошол айтканын аткарганга аракет кылдык. Элмирбектин көзү өткөндөн кийин тынч отура алган жокмун. Жазгандарын элге жеткирейин деп аракет кыла баштадым. Дос саналаштары менен 3,5 айга чукул чуркап, жазгандарын чогултуп, анан бет ачаарын жасадык. Ал жакта жалаң ырлары жазылган. Эми проза жана күндөлүгүндөгү жазууларын топтоп жатам. Буйруса аны да өзүнчө бир китеп кылып чыгарабыз. Учурда Элмирбектин каражаты менен эле жашоо өтүүдө. Буга чейин медик болуп иштечүмүн, бирок турмушка чыккандан кийин ал жумуштан чыкканга туура келген. Кайра деле ал тармакка барбайм го. Азыр менин негизги милдетим Элмирбектин балдарын жакшы карап, аларга татыктуу тарбия берүү. Мындай кишинин балдарын чоңойтууда өтө жоопкерчиликтүү иш экен. Улуу балабыз Эрулан комуз чертип, ыр чыгарып калат. Атамдай акын болом деп анын көзү тирүүсүндө эле айтчу. Комузду да тез эле үйрөнүп алды. Ал эми Адылхан милиция болом дечү. Азыр КТРКда алып баруучу болом деп калыптыр.